Ош шаарында 2025-жылы снос деген сөз миң деген жарандардын тынчын алып дүрбөлөңгө салды. Айрымдары тигин таба албай калса, кээ бирлери убадаланган турак жайды дагы деле ала элек. А бирок Интербилимге кайрылып, үйүн сактап калгандар да жок эмес. Кыйналып адилеттикти издеп ар эшикти капкылат, бирок ал жактан ал булукту пайда таппаган жарандар Интербилимди таап алганына сүйүнүп, бир аз жыл кайтышууда. Мен үйüm bir кезде так айта турган болсом, март айында сноско кете турган болуп калды эле. Сностун негизги причинасы жол салына турган болуп калды эле. Азыр Абай Кунанбаев атында болуп калды. Мурдагы аты Волгоградский көчө. Анан юридикалык жардамды мен Интербилимден юридикалык жардамды чындыгында мен алдым. Гүлгата Мамасалиева жардам берди, кыздары менен жер кодекси боюнча статейна ошолордун баардыгына жардам беришип, юридикалык жардамды беришти. Ушинтип Интербилимдин жардамы менен Данияр аке сыяктуу бизден консультация алып турак жай укугун коргогондор аз эмес. Бүгүн Ош шаарындагы үйү көчүрүлгөн жарандардын 50%дан ашыгы Интербилим Ош коомунан кеңеш алган. Интербилим 15 жылдан бери турак жай укугу боюнча консультация берип, снос болгон учурда жерине барып мониторинг жүргүзүп, жарандарга арыз кайрылуу жазганды окутуп келет. Оценочный комиссияны Гүлгата Мамасалиева таап, мага предлагать этип кааласаңыз ошондой дегенден Бишкектен жигиттерди чакыртып, бул жака оценочный комиссияны оценкасын кылып, мага жардам берди Интербилим. Анан үйдү бузгандан кийин үйдүн артында участок бар эле, муниципальный участок, мэрия караштуу. Ошол жерден үйдү салып беришти. Мэриянын жалпы коллективине ыраазычылыгын билдиргизем. Алардын өтө чоң мээнети бар бул жерде. Үйүм жок болгону менен үйдүн ордуна жаңы үй салып беришти. Данияр Исраилов Интербилим менен биргеликте жергиликтүү бийликке кайрылып жатып жакшы жыйынтыкка жетишти. Натыйжада анын сүрдүрүлгөн үйүнүн жанына мэрия жаңы үй салып берди. Интербилим коомдук уюму билим жана укук боюнча 30 жылдан бери эл үчүн иштеп, миң деген жарандардын үйүн сактап калууга жардам берип келет. Юридикалык кеңештер үчүн бизге төмөнкү номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот.